Аял заты эл катар эртең менен тургандан кечке чейин бир да бош отурбайбыз. Үй жыйнайм, идиш жууп, пол жууп, эшик шыпырып, балдарыма тамак берип, көз салып сагынып, кайра ишке кирип кетем. Бул иштерди кээде эч ким көрбөйт, эч ким рахмат айтпай калат. Бирок Аллах көрөт, ал билип турат. Жүрөктөгү ниетимди да, чарчагандыгымды да. Мен ушул иштерди Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылам. Үй бүлөмө тынчтык, балдарыма мээрим берүү менин ибадатым. Тазалык имандын жарымы. Балдарга карап тамак жасап, үйдү карап жүрүү жөн гана тиричилик эмес. Бул жашуурун сооп иштер. Бүгүн мени эч ким байкабаса да, акыретте Аллах сообун берет. Ошондуктан чарчасам да, жадасам да, кайра эле колумду майлап ишке кирип кетем. Бул иштерди кээде эч ким көрбөйт, эч ким рахмат айтпай калат. Бирок Аллах көрөт, ал билип турат. Жүрөктөгү ниетимди да, чарчагандыгымды да. Мен ушул иштерди Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылам. Үй бүлөмө тынчтык, балдарыма мээрим берүү менин ибадатым. Тазалык имандын жарымы. Балдарга карап тамак жасап, үйдү карап жүрүү жөн гана тиричилик эмес, бул жашуурун сооп иштер. Бүгүн мени эч ким байкабаса да, акыретте Аллах сообун берет. Ошондуктан чарчасам да, жадасам да, кайра эле колумду майлап ишке кирип кетем. Бул иштер кайталанат күн сайын. Эртең менен кылган ишим кечке чейин кайра башталат. Кээде өзүмдү кайталанып жаткан тасмадай сезем. Бирок ошого карабай чарчасам да, кайра колумду жууп, башка ишке кирип кетем. Кээде ойлоном, мунун баары эмне үчүн? Кайда баратам? Ким үчүн мынчалык тынымсыз аракет? Анан өзүмө жооп берем. Аллах үчүн, үй бүлөм үчүн, үйүмдүн берекеси үчүн. Мен ар бир идишти жууп жатып, үйүмдө тазалык болсун, береке болсун дейм. Ар бир полду тазалап жатып, ушул үйдө ыйман болсун, балдарым тынч болсун деп тилейм. Себеби мен билем, исламда ар бир таза иш сооп, ар бир арчылган чаң, ар бир шыпырылган жер, эгер ниет кылсаң, ибадат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, тазалык ыймандын жарымы. Муслим. Менин бала чакам тынч болсо, бул менин бейишим. Менин сабырым, мээримим, аруу жүрөгүм Аллахтын аманаты. Кээде балам ыйлап калат, идиш жууй албай калам. Кээде тамак куюп жатсам, бирөөсүн салып жаным тынбайт. Бирок ошол балдар менин сообум. Тарбия берип, аларды карап жатканым акыретке камдалган белек сыяктуу. Ооба, бул дүйнөдө мен көрөңкөдө калам. Көпчүлүк мени баалабашы мүмкүн. Кээде үйдө эле жүрөт деши мүмкүн. Бирок Аллах баарын көрүп турат. Үйдө жүргөн аял бул коомдун тиреги. Ал үйдү сактайт, ал уул кыздарды тарбиялайт. Аял үйдүн куту, жүрөгү. Ошондуктан мен иштеп жатам, шыпырып жатам, тамак жасап жатам, баламдын бетин жууп, жанында отуруп жатам. Бул иштер эч качан текке кетпейт. Аллах таалам унутпайт. Ар бир бисмиллах менен башталган иш сооп. Ар бир Аллах үчүн деген ниет ибадат. Ошондуктан мен чарчабайм, жадабайм. Себеби мен аялмын, жубаймын, энемин. Менин жүрөгүмдө ыйман, менин көзүмдө үмүт, менин ишимде сооп бар. Эгер ушул видеону көрүп жатсаңыз жана ушул сөздөр сизге тааныш болсо, билип коюңуз, сиз жалгыз эмессиз. Сиздин иштериңиз маанилүү, Аллах сизди көрүп турат. Мен сиз мененмин, жана Аллах таалам биз менен. Күндүн нуру менен башталат күн, күч азайганда